Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул мен Кыргыз Республикасынын Атоолу Сокулук районунун Сокулук айылынын жашоочусу 74 жаштагы аксакал. Көп жылдар бою ушул министрликте контролдо жаатында иштеп жүргөн, мурдагы эсеп палатасында иштеген ардагер катары мен сизге кайрылып атам, Камчыбек Кыдыршаевич. Мына 22-жылы 12-июнда Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармасы тарабынан биздин аудиторский фирмага атайын токтом чыгарылып, биздин фирма ошондо 1 жыл иштегенбиз. 22-жылы, 23-жылы ошондо Кыргызстан профсоюздар федерациясындагы көп чарба бузуу, көп каржы маселелеринин көп тартип бузуулар аныкталып, 23 материал уголовный дело ошол ГКМБнын тергөө бөлүмүнө тапшырылган эле. Андан бери мына 3 жыл өтүп баратат. Бирок мен өзгөчө кайрыла турганым ошол Совет Федерациясындагы агропромышленный комплекс деп коет, агроөнөр жай комитетинде мурда иштеп кеткен Осмоналиев Жээнбек, Арстанбеков Омар Алымбекович жана Ниязбек Дүйшөновдөр жөнүндө өзгөчө мен сөз кылгым келет. Анткени бул 3 жогоруда аталган мырзалар кайра эле профсоюздон ошол тергөө бөлүмүнүн 4-5 ай 24-жылы Ысык көлдө урматтуу президентибиз профсоюздардын баарын чогулуп кылып көрсөтмө бергенден кийин булар УКМКнын тергөө бөлүмү аркылуу камалышкан. Бирок кайра эле 25-жылы 2025-жылы кайра эле кызматтарга отурушуп, кайра эле кызмат кылып атышат. Өзгөчө белгилей турган нерсе, Дүйшөнов Ниязбек ушул убакка чейин съезд болуп, айыл чарба кызматкерлери Ниязбек Дүйшөновдү кайра комитеттин төрагасы кылып шайлап алышты. Мында өзгөчө да бир белгилей турган нерсе, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, орусчасы МОД, кыргызчасы эл аралык эмгекти уюштуруу международный организация турда деп коет, штаб-квартирасы Женеведе. Бул прямой оонго баш ийет. Бул МОДтон жылына жаш балдарды тамеки төрүүдөн бошотуу боюнча атайын эл аралык проектинин негизинде Кыргызстан профсоюздар аркылуу жылына ар бир жылда Ош обласына 60 миллион сомдон бөлүп турган. Ар бир жылы. Бул боюнча өз ара взаимопонимание боюнча МОД менен Кыргызстан правительствосунун ортосунда меморандум бар. Ошол меморандум негизинде булар ар жыл сайын 60 миллион бөлүп, ошол 60 миллион сом ошол Осмоналиев Жаныбек аркылуу, мурдагы комитеттин төрагасы аркылуу атайын
микрокредитный агентство ачып, Альянс кредит деген. Альянс кредит дегенде Ош областында ачып, Ош областының Ноқат району жана Алабука району ошол кредиттерди систематически 17%-тен 30%-ке чейин элдерге берип, ошо пайыздан түшкөн кирешени чөнтөктөрүнө салып келишкен. Бул боюнча менде, как мурдагы кызматкер катары, неопровержимый фактылар бар. Мындан тышкары, профсоюздар Федерациясынын карамагына тиешелүү Жаш гвардия жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан окуу осулдук борбору бар. Мына ушул биз борборду убагында текшергенибизде Ниязбек Дүйшөнов жетектеген убактагы ижарага берилген төлөмдөр 23 миллион чыккан. Ошол 23 миллиондун эч кандай дайынсыз федерациядагы төккөн эмес. Анткени ижарага Ленин районунун социалдык фонду жайгашып, систематически ижара акысын ошол окуу усулдук борборуна берип турган. Мындан тышкары Агро өнөр жай комитетинде профсоюзунун балансасында Ысык көл районунда Кара Ой айылында жайгашкан Тел-Тору пансионатынан 17 жылдан 2017 жылдан баштап арендага берилип, аренда акысына эч Совет Федерацияга дагы, комитетке дагы бир тыйын түшкөн эмес. Эми 4 жылдын ичинде арендага Бокоевка жана Осмоновка берилип турган акча жылына 1 миллион 600 миң сомго ремонт жасалса, 1 миллион сому ошол АПКнын профсоюздук комитетине кассасына төлөнүп турган. Бирок 17 жылдан баштап Тел-Тору пансионатын Омар Арстанбеков менен Ниязбек Дүйшөнов өздөрүнүн карамагына алып, башка бирөөнүн фамилиясын ижарага берди деп келишим даярдашып, бирок өздөрү гана иштетишип, түшкөн акча боюнча эч кимге маалымат бербей, өз билгендерин кылып келишти деп профсоюздун мүчөлөрү муну любой убакта тастыктап берет. Ошондуктан Тел-Тору пансионатынан 2017 жылдан берки каржы операцияларын жана чыгымдарга толугу менен кайрадан текшерип чыгуу керек. Ошондой эле Талас областында Агро өнөр жай комитетине баш ийген, Талас шаарында Фрунзе 172 көчөсүндөгү Обул Сопровдун кеңсесин Осмоналиев жана Арстанбеков сатып жиберишкен. Кандай жол менен, эмне себептен сатылганы боюнча толук кандуу иликтөө жүргүзүлгөн жок. Ошол эле АПК профсоюзуна караштуу Бишкек шаарында Сыдыков көчөсүндөгү 139 үйдү сатып жиберишкен. Профсоюзга 52 миллион сом төгүлгөн эмес. Бул боюнча кылмыш экономикалык кылмыштуулукка каршы полициясы тарабынан 5-18 жылы козголгон уголовный дело 301-18-0076 коопсуздук тергөө иши коопсуздук кызматынын тергөөсү тарабынан кайрадан козголуп келип, бирок белгисиз себептер менен ушул убакка чейин эч кандай жылыш болбой турат. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев экөөңүздөр тең коррупцияга каршы күрөшүп жатасыздар. Жогорудагы менин жазгандарым Осмоналиев, Жээнбек, Арстанбеков, Омар, Дүйшөнов, Нияз жасаган кылмыш иштеринин чет эле бардык текшерүүлөр жүрүп, материалдар чогулуп, УКМКга, эсептөө палатасына справкалар тапшырылган. Менин сизден суранарым, өз көзөмөгүңүзгө алып, аягына чейин чыгарып,
элге жыйынтыгын айтып берүүңүздөрдү мен өтө суранам. Булар эл мүлкүн жок кылып саткандар. Мыйзам алдында сөз жооп бериши керек. Ошондой эле Ала Бука районунун АПК профсоюзу Ала Букага караштуу, Ала Бука район АПКга караштуу ошол эле моттун акчасы ушул күнгө чейин бүдөмүк болуп, эч кандай отчет берилбей келет. Телтору пансионаты боюнча деле жалпы каржы иштеринин жүрүшүн текшерген атайын ревизиондук комиссиянын башкы текшерүүчүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча атайын түзүлгөн актылары Күлөпа Омаровна мурдагы бухгалтер жоопкерчилигинин алдында сакталып турат. Бүгүнкү күнгө алардын актыларын табуу мүмкүн эмес. Себеби Осмоналиев, Арстанбеков, Дүйшенов өз кылмыштарын изин жашыруу жана жоопкерчиликтен качуу үчүн ошол актыларды жок кылышкан. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен жыйынтыктап айтарым сизге. Айтарым бул сиздердин балдар, мисалы сиздердин кызматкерлер, тергөө бөлүмдөрүндө иштеп аткандар. Бул мынау маселелер боюнча, олуттуу маселелер боюнча, олуттуу көз карашта аягына чейин чыгарып берсеңиздер. Эмне маселе керек? Кандай маселе керек? Эмне консультация керек? Эмне маалымат керек? Мисалы, мен 74-кө чыксам дагы, мен жардам берип, тергөө бөлүмүндөгү балдарга жардам берип, бүт маалыматтарды берип, көрсөтмөлөрдү берип, татынакай как Кыргыз Республикасынын атуулу катары мен жардам берет элем. Мен сизден өтүнгөнүм ушул, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич.